Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Биздин 7-чи сабагыбыз сын атооштордун көптүк саны. Бул тема биздин китебибиздин 1-бөлүгүнүн 43-чү бетинде. Биз айттык, мужской роддо сын атоошту жасоо үчүн ой, ый, и деген мүчөлөр коюлат мужской роддо. Ал эми женский роддо я, средний роддо болсо о, е. Эми көптүгүндө болсо, бардыгынын көптүгүнө көптүк сан эч качан роддорго бөлүнбөйт. Дагы бир жолу айта кетейин. Көптүк сан эч качан мужской род, женский род болуп бөлүнбөйт. Бардыгында бир эле мүчө коюлат. ие деген мүчө коюлат. ие деген мүчө коюлат. Мисал үчүн, интересная книга, эми көптүгүн жасоо үчүн интересные книги. Интересные, мына көптүктү жасоо үчүн этегини ие деген мүчөгө өзгөрттүк. Интересные книги. Кызыктуу китептер. Эскертип кетчү нерсе, бул теманы жакшылап түшүнүү үчүн сиздер биздин 2-чи сабагыбызды көрсөңүздөр, дагы деле түшүнүктүүрөөк болот сиздерге. Андан кийин, мисал үчүн, сильный парень дедиге, көптүгүн жасоо үчүн, демек, ие деген мүчөнү коебуз. Сильные парни, күчтүү жигиттер. Старая машина, көптүгүндө ие деген мүчө коебуз. Старые машины, эски унаалар. Андан кийин большой магазин, көптүгүн жасоо үчүн ие деген мүчөнү коебуз. Большие магазины, чоң дүкөндөр. Новая видеокамера, ие деген мүчө коебуз көптүгүндө. Новые видеокамеры, жаңы видеокамералар. Мудрый человек, данышман адам, мудрые люди, данышман адамдар. Образованный руководитель, билимдүү жетекчи, эми көптүгүндө ие деген мүчөнү коебуз эдиге. Образованные руководители. Храбрый президент. Көптүгүн жасоо үчүн ие мүчө коебуз. Храбрые президенты. Счастливый человек, счастливые люди, бактылуу адамдар. Семейный мужчина, семейные мужчины, үй бүлөлүү мырза, үй бүлөлүү мырзалар. Семейная женщина, семейные женщины, үй бүлөлүү аялдар болуп көптүк сан жасалат. Ушинтип ие деген мүчөлөр менен жасалып кете берет. Андан кийин боло турган болсо, мисал үчүн средний роддо деле көптүгү бардыгы бирдей болот. Большое окно, большие окна, чоң терезе, чоң терезелер. Большие окна, большие, ие деген мүчөлөр коебуз. Большие окна. Старая машина, эски уна. Старые машины, эски унаалар. Старые машины, эски унаалар. Старый дом, эски үй. Старые дома болуп көптүк сан жасалат. Старые дома, ие деген мүчөнү коебуз. Старые дома. Старый друг, эски дос. Старые друзья, көптүгүндө ие, друзья, эски достор. Светлый город, жарык шаар. Светлые города, жарык шаарлар болот. Светлые города. Светлая комната, жарык бөлмө. Светлые комнаты, жарык бөлмөлөр болуп
көптүк сан жасалат. Умная девушка, умные девушки. Умные девушки. Умные девушки. Умный парень, умные парни. Умные парни болуп көптүгү бардыгы бирдей жасалып кете берет. Успешный человек, ийгиликтүү адам. Успешные люди, ийгиликтүү адамдар болуп көптүк сан жасалат. Красивая страна, кооз өлкө. Красивые страны, кооз өлкөлөр. Красивое слово, кооз сөз. Красивые слова, кооз сөздөр болуп көптүк сан жасалат. Способный работник, жөндөмдүү жумушчу. Способные работники, жөндөмдүү жумушчулар. Способная девушка, жөндөмдүү кыз. Способные девушки, көптүк сан мына ушинтип жасалып кете берет. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, кийинки сабактарыбыздан кайрадан жолукканга чейин саламатта туруңуздар.